11 каналында жаңылыктар, студияда Назика Атамбекова. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылышта. Бишкектеги жаңы конуштардын биринде жашыруун курал жарак табылды. Атайын кызмат ал куралдар 10 декабрда жок кылынган согушчан делген адамдарга тийиштүү экенин айтууда. Баткенде мыйзамсыз чек араны кесип өтүүгө аракет кылган 4 өзбек жараны кармалды. Алар документи жок эле бекетте айланып өтөлү дешкен. Жанада экономика министрлиги казинолорду иштетүүгө кайрадан уруксат берүүнү сунушу боюнча түшүндүрмө берди. Активисттер мыйзамнан пайдасынан да зыяны көп болорун белгилешүүдө. Алгач эл аралык башка кабарлардан Ооганстандын түштүгүндөгү стратегиялык мааниге ээ Сангин шаары талиптер көзөмөлүнө өттү. Согушчандар Гилмен провинциясындагы Сангин шаарындагы административдик жана полиция имараттарын басып алышты. Ооган армиясы бул согушта олуттуу аскердик жоготууларга душар болгону айтылууда. Британия Гилмендеги Кэм Шорабак базасына кошумча аскер жөнөткөнү кабарланды. Сангин шаары басып алуу менен талиптер Гилмен провинциясынын борбору Лашкарга карата жолду бууй алышат. Анын натыйжасында борбордон алысыраак жайгашкан аскердик бөлүктөргө карата жүк өтпөй калып, курал жарак тамак-аштан камсыздоо токтойт. Соңку маалыматтар боюнча Сангинде полиция имаратын аскерлер талиптерден корголоп, согуш жүрүүдө. Ошондой эле талиптер аймакты бүтүндөй колго алганы тууралуу кайчы маалыматтар келүүдө. Ага чейин ушул эле Ооганстандын Баграм аба майданында жакын жерде жанкештин чабуулунан 6 АКШ аскери набыт болгон. Жанкешти бомба жүктөлгөн мотоцикли менен күзөткө чыккан аскерлерге жакын барып жардыруу уюштурган. Ооганстандан эл аралык аскердик күчтөр чыгарыла баштагандан тарта талиптер активдешүүдө. АКШ өкмөтү каза болгондордун үй-бүлөсүнө көңүл айтты. Өткөн аптада эле Пентагон Ооганстандагы абал курчушу мүмкүндүгү тууралуу өз отчетунда эскертүү берген. Учурда Ооганстанда 10 000 АКШ аскери жана 4 000 коалицияга кирген башка өлкөлөр жоопкерлери бар. Жергиликтүү жаңылыктардан Кыргызстандын экономика министрлиги казинолорду иштетүүгө кайрадан уруксат берүүнү сунуштоодо. Бул боюнча мыйзам долбоору 18 декабрда коомчулуктун талкуусуна коюлуп, өлкөнүн экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө багытталган делип жатат. Мыйзам демилгеси тууралуу түшүндүрмө берип, бүгүн Бишкекте маалымат жыйынын өттү. Биз деген буну жылдардан мурун жалаң эле экономика жагын ойлогон жокпуз. Биз социалдуу жагын да ойлоп, ошонун баарын, рисктерин баарын минимизация кылыш үчүн биз деген ошондой кадамдарга барганбыз да. Бул биринчиден кыргыз жарандарына ойногон мүмкүн эмес. Экинчиден биз деген шаарлардан алып барып, алыс алып чыгып, буну аэропорттордун жанына койгон атабыз. Эске салсак, Кыргызстанда 2012 жылдын 1 январынан тарта кумарканалардын ишине тыюу салынган. Себеби мындай оюндардан жапа чеккендердин жакындары менен жарандык коомдун активисттери да кумарканаларды жабуу талабы менен 2011 жылы бир катар акцияларды өткөргөн эле. Казино ачканга мен каршымын. Себептен биздин өлкөдө казинодон башка проблемалар толтура. А казино деген ал көп акча керек ага. Жаштардын баары ошол жака ооп кетет. Жумуш иштеген балдар преступлениеге барышат. Иши кылып, мага окшогон адамдар каршы болот деп ойлойм. Арам акчалар баягы эле ошо бул да бир коррупциялашкан бир схема болсо керек деп ойлойм да. Конечно, против. Во-первых, наше будущее — это наши дети. Я бы не хотела, чтобы последовало многим летальным исходам, как происходит очень часто достаточно сейчас в нашей жизни. Каршымын, негизи мурунку депутаттарга жокко чыгарган боюнча азыркы министрликтин сунуштап жатканы мен каршымын. Быйыл апрелде Кыргызстанда тотализатордук жана букмекердик кеңселердин иши токтотулган. Буга жаштар арасында кумарга берилип кетүү көбөйүп жаткан негиз болгону белгиленген. 11 каналында жаңылыктарды улантабыз. Бишкекте Арча Бешик жаңы конушунда милиция курал жана ок-дары катылган жайды аныктады. Курал жарактар буга чейин Восток 5 кичи районунда жок кылынган согушчандарга тиешелүү делди. Атайын кызмат өкүлдөрү конушта Калашников мылтыгы 400 ок-дарысы менен тапкан. 10 декабрда жок кылынган согушчандар Бишкекте жана чүйдө террордук актыларды даярдашмактыгы аныкталган эле. Эки шектүү адамды жок кылууда бир атайын кызмат өкүлү жарадар болгон. Башка жаңылыктардан чек араны мыйзамсыз кесип өткөндүгү үчүн Баткенде 4 өзбек жараны кармалды. Кадамжайдагы чек арачылар 21 декабрда Маркас айылынан документи өзбек жарандарына байкап калып кармашкан. Тийиштүү документтер толтурулгандан кийин өзбек жарандары жергиликтүү милиция бөлүмүнө өткөрүлүп берилди. Чек ара кызматы билдиргендей, кармалгандар Кыргызстанга өткөрмө бекетинен сырт кирүүнү максат кылышкан. Факт боюнча кылмыш иши козголоор же козголбосо али белгисиз.
Ал арада депутаттыкка талапкер Жыргалбек Саматов БШК үстүнөн 1-май райондук сотуна кайрылды. Депутаттык мандаттан ажыратылган талапкер бул тууралуу БШК чечимин жокко чыгарууну талап кылууда. Боршайком Саматов Орусиянын жараны болушу мүмкүн деген шек менен депутаттык мандаттан ажыратылган. Жыргалбек Саматов Республика Ата журт партиясынан шайлоого аттанган талапкер. 11 каналында жаңылыктардын кийинки бөлүгүндө. Жамааттык коопсуздук келишим уюму алкагында антитеррордук коалиция түзүлөт. Бул туурасында Москвада өткөн саммитте макулдашылды. Бишкектен арын азыктарынын жана буюмдарынын көргөзмөсү өтүүдө. Анда курут, кымыз жана эт азыктарын сатып алса болот. Бексултан Мырзабеков мыкты өспүрүм оор атлетчи деп табылды. Бишкекте оор атлетика боюнча турнир жыйынтыкталды. Булар туурасында бир аздан кийин сөз кылабыз. Азыр кезек студия коногунда. Бүгүн бизде мейманда Кылым Шамы бей өкмөт уюмунун өкүлү Адамалиев Рыспек. Мейманда, саламатсызбы? Сизге алгачкы суроо, бүгүнкү күнгө сиздердин уюм БУнун адам укуктары боюнча комитетине тартип коргоо орган өкүлдөрү үстүнөн 4 арыз жолдоптур да. Алар арыздар эмне тууралуу? Чындыгында эле биздин уюмубуз 2015-жылы өзүбүздүн стратегиялык пландын негизинде Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитетке 4 арыз менен кайрылдык. Бул арыздардын негизги мазмуну бул укук коргоо органдары тарабынан адамдарды кыйноого учураткандары фактылары боюнча жана ошо кыйноо фактылары боюнча эффективдүү тергөө жүргүзбөгөн фактылар боюнча 4 арыз жиберилген биздин уюмубуз тарабынан. Кыргызстанда күч органдары, анын ичинде милиция, атайын кызмат өкүлдөрү, керек болсо тергөөчү прокурорлор да мыйзамсыз аракеттери менен байкалып калып атат. Бирок көпчүлүк убакта аларга айыптар тагылбай, кылмыш иши козулбой калууда. Бул эмнеден кабар берет? Өз адамдарга жан тартуу болуп атабы? Мүмкүн. Биздин уюм мына кыйноо фактылары боюнча 2006 жылдан бери эле иш кылып келатабыз. Анан ошо 2006 жылдан бери биздин байкообуздун негизинде бир мындай бир чечимге келип атам. Негизи эле бүт эле расмий тилинде айткандай должностной преступлениялар боюнча жана кыйноо фактылары боюнча бул иштердин бир окшоштугу бар да. Бул иштер боюнча өтө оор кылмыш ишин козгоо прокуратура тарабынан жана ошол саналуу эле иштерин, кылмыш иштерин сотко өткөн негизинде расмий тилинде айткандай судебный волокита деген болот. Көптөгөн жылдар бою, 2 жылдап, 3 жылдап, 4 жылдап ошол иштер волокитистетип кандайдыр бир чечкиндүү бир жыйынтыкка келбеген иштер да көп. Мисалы биздин Кылым Шамы уюмубуз 70% иштерибиз биздики ошондой айткандай стратегиялык иштер болот. 2009 жылдан бери келаткан, 2011 жылдан бери келаткан иштер, ошол иштер боюнча дагы эле азыркы убакытка чейин кандайдыр бир жыйынтык келген жок. Кыргызстанга милиция болгон ишеним аз. Бул бир нече коомдук коопсуздук изилдөө жыйынтыгында белгилүү болуп турат. Бул көрүнүштүн негизги себеби эмне деп ойлойсуз? Менин оюмча бул эмне үчүн милицияга ишеним аз. Биринчиден бул милициянын ишин кандай деп айтсам, критерии, расмий тилде айткандай, критерии оценки деятельности сотрудников милиции дегенди азыркы убакта биз өзгөртүшүбүз керек. Азыркы убакта милициялардын ишинин критериялары жанакы расмий тилинде айткандай план раскрываемости деген бар. Ошонун негизинде милиция кызматкерлерин жакшы иштеди же жаман иштеди дегенде бир кандайдыр бир критериясы бар. Биринчиден ошол критерийди өзгөртүш керек. Милициянын критериясы бул адамдын довериясынан, адамдын жана жарандардын милицияга болгон довериясы, милицияларга болгон отношениясынан ошол негизинде критерий оценки деятельности сотрудников милиции болуш керек деген менин оюм бар да. Негизи көптөн бери эле ички иштер органдарын реформалоо тууралуу сөздөр айтылып келет. Сиздин пикириңизде реформаны биринчи эмнеден башташ керек? Биринчи менин жекече оюм бул. Менин жекече оюм боюнча комплекстүү буга иш аткарыш керек. Жекече гана там МВД же тергөө отделдерин, бөлүктөрүн реформировать этиш керек деген сөз эмес. Биякта комплексный подход болуш керек.
биринчиден мен жекече оюм боюнча бул жанакы окуу жайдан, жогорку милицияларды чыгарган окуу жайдан башташ керек дегендей оюм болот. Анткени именно ошол Академия МВДдан биздин укугубузду коргогон милиция кызматкерлерди ошол жактан чыгарат. Анан менин тилегим бар, ошо келе жаткан ошо эртең милиция кызматкерлери болуп чыгып аткан окуучуларга алар ошо именно адам укугунун эмне экенин билишсе деп. Ошо Академия МВДда не только профильный сабактарга гана көңүл бурбай, жана адам укугуна да көңүл бурулса жакшы болот эле. Анткени ошол жактан чыгып аткан келечектеги милиция кызматкерлери алар деген билиш керек. Анткени алар деген адам укук коргоо органдары болуп эсептелет. Ошону эстен чыгарышпас керек алар. Келип суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн рахмат. Бизде конокто Кылым шамы бейөкмөт уюмунун өкүлү Адамалиев Рысбек болду. Берүүбүздү улантабыз. Түркиянын тышкы иштер министри Мевлут Чавушоглу Орусия бомбалоосунан Сирияда 600 бейпил жаран каза тапканын айтты. Чавушоглу өткөн жекшембиде эле Орус аба күчтөрүнүн чабуулунан 200 адам мерт кеткенин билдирди. Түркия өкмөтү Орусиянын Сириядагы ишмердүүлүгүнүн 90% Асадка каршы оппозициялык күчтөргө туура келип жаткандыгын белгиледи. Анкара Москва Сириядагы көзөмөлдөгү толук Асадка өткөрүлүп берүүнү көздөп жатат деген пикирде. Ал арада 21 декабрдагы жамааттык коопсуздук кеңешим саммитинде ага мүчө өлкө башчылары кеңири антитеррордук коалицияны түзүүгө макулдашты. Коалиция улуттар уюмунун уставдарына жана эл аралык укуктук ченем жана принциптерге жооп берери айтылды. Жамааттык коопсуздук кеңешим уюму 2002 жылы түптөлгөн учурда аны курамына 6 өлкө Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Орусия жана Тажикстан кирет. Кечээ өткөн саммитте уюмдун баш катчысы Николай Бардюжа 2017 жылдын 1 январына чейин кызматында кала берери чечим кылынды. Борбор Азия жаңылыктары Тажикстанда жаңы жылдык балаты жана дастаркон жаюуга тыюу салынды. Өлкөнүн билим министрлиги жаңы жылдык балаты байрамын уюштурууга тыюу салуу тууралуу буйрук чыгарды. Ага ылайык бала бакча, мектеп, жогорку окуу жайларында балатыларды кыйып орнотууга, кооздоого, фейерверк менен пиротехниканы колдонууга тыюу салынат. Ошондой эле майрамдык уюштурууларды белек берүүгө жана майрам үчүн акча топтоого чектөө киргизилди. Эми кайрадан жергиликтүү темада Бишкектеги Кооператив атындагы көркөм сүрөт музейинде бүгүн Нарын облусунда өндүрүлгөн азыктардын көргөзмөсү ачылды. Көргөзмөдө элге курут, кымыз сыяктуу улуттук суусундук жана кийиз буюмдары сунушталды. 2 жумага созулчу иш-чара Нарындын бирдиктүү бренди деп аталды. Иш-чараны Кыргыз өкмөтү бир катар эл аралык уюмдар менен бирге уюштурууда. Спорт кабарларынан Бишкекте өткөн эл аралык оор атлетика боюнча турнирде Бексултан Мирзабеков жеңүүчү болду. Кожомкул атындагы спорт сарайында өткөн турнирге Кыргызстан жана Казакстандан 160 тангист катышты. Кыргызстандык Бексултан Мирзабеков 85 килограммдан жогору категорияда жеңүүчү аталды. Турнир Митал Шариповдун урматына өспүрүмдөр арасында уюштурулду. Ушуну менен 11 каналында жаңылыктар жыйынтыкталат. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Сак саламатта болуңуздар.